Алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө өтө кубануу менен, сүйүнүү менен ушундай бир жакшы иштерди жасоо аракетиндебиз. Биз ушул кылган ишибизге өтө сыймыктануу менен Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтып, пайгамбарыбыздын өтө көптөн көп хадистерин калтырган, ал хадистер кылымдап жашап келет. Бирок ушул хадистердин арасында да хадиси бар экен пайгамбарыбыздын ушул осуяты. Бир мусулманга жөн эле жылмайтып коюу өзү бир садака экен. Бир жолу жылмайтып коюу. Анан бул жерде жылмайтуу эмес, ушул ысыкка, суукка тоңуп, ысыкка күйүп, ошол жактан канчалаган бир туугандарыбыз мына биздин турган жерибиз Бишкек шаарында, ошо Маевкада магазинибиз баягы көчмөн калкпыз да, биз кыргыздар көчмөнбүз. Баягы отуруктуу бир жерге туруктуу немени жасай албай атабыз. Биздин өзүбүздүн офисибиз болбогондон кийин мындай бир эми азыр кичине акындык менен күчкө толуп келатабыз. Анан Кудай буйруса офисти дагы бир жерге жайгаштырсак, анан элдин дагы дайыма бир даректүү эмеге келип турганыңа шарт түзүлөт буюрса. Азыр биз бул жерде турганыбыз ошо бекер дүкөн Бишкек шаарында. Колубуздан келишинче мынакей туш тараптан мекендештерибиз кийимдер жөнөтүп атат. Бирок жөнөтүлгөн кийимдер өз дарегине бизге келип, анан ошол даректүү Кудай буйруса тапшыруу аракетин жасап атабыз. Анан мынакей карындашым Зарина турат. Бул Зарина карындашыма да Алла эки дүнөө бактылыгын берсин. Канчалаган бир туугандар келип бата тилегин берсе, ушу ыраазы болуп, жүрөгүндөгү ыраазы болгон сүйүнүчтөн пайда болгон сооп кабыл болсун. Кудайым буйруса ошол жакшылыктар насип кылсын. Анан мына урматтуу бир туугандар, Америкада туруп, Россияда туруп, деги эле дүйнөнүн булуң бурчунда туруп, колдоо көрсөтүп, акчалай жагынан кийим болсо кийим жөнөтүп, колунан келсе келип жардам беришип, ушинтип жардам беришип келген бир туугандарыбыздын ынтымагыбыз менен, күчүбүз менен көп жакшылыктар болуп атат. Анан азыр мынакей бул жерде мына эжекелерибиз, энекелерибиз турат. Ушул энелерибиз мынакейде канчалаган бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө кол сунуп, анан ушунун жыйынтыгында көптөгөн кийимдер келип атат. Эми мунун баары Кудайга шүгүр. Ушул бизге керектүүсүн кирип алып, Кудай буйруса ошо анан ал жактагы балдарыңыздар дагы бата алайлы, баягы жамгыр менен жер, бата менен эл көгөрөт деген. Анан бата алып жашайлы деп кол сунушуп атат, жөнөтүп атышат. Биздин ушул мисалы апасы өтүп кеткен дүйнөдөн, бир туугандары кыйналып атат, же болбосо ушул турмуштан кыйналып атат. Ар кандай бир жашоо экен да. Бул мисалы бир магазинге кирсе, дүкөн деп турса, дүкөн ичинде дүкөнгө тиешелүү, бизге адамзатка тиешелүү нерселер сатылат экен. Аптекага кирсек, дары-дармектер. Бул сыноо дүйнөсү деп жазылып турат экен үстүндөчү. Анын ичиндебиз да биз. Баардык сыноолор бар экен да. Анан ошо сыноолор бизде болуп жатат. Аны токтото албайт экенбиз. Ал Кудайдан келип аткан нерселер. Анан ошон үчүн ушундай сыноо сиздин башыңызда турат энеке, биздин башта турат. Бири-бирибизди түшүнүшкөндүктөн ушул жасап атабыз. Анан четтеги балдарларыңыздарга ушул аман эсен өзүбүздүн өлкөбүзгө кайтып өздөрүнө келишлигин, аман эсен келишлигин, ошолорго бир бата тилек айтып коюңуздарчы. Ушул азаматка, ушул ким азамат ушундай коом ачканына аябай чоң ыраазычылык билдирем да. Мисалы үчүн мен өзүм деле кыздарым менен айтат, өзүм деле тиги сахарный диабетин, агамдын аялы каза болуп калып, кенеде балдардын да мындай мына момундай болгон формалары да жок экен. Да мекендештерибизге чоң рахмат. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай дагы ушундай эме салымдардан көп берип турса, бул азаматка да чоң рахмат, аябай чоң кыргыз тиги эмелерибиздин атынан чоң аябай ыраазычылыкты билдиребиз. Ошолордун сообу тийсин. Ким азамат өнүгүп өсүп, дагы ушундайдын дагы көп жардамдарын берип тургула. Мына ушундай бекер магазин экен, эми жалжалаң инвалидтерге, томоло жетим балдарга, ошолорго негизи кичине болсо дагы, мына мисалы үчүн могу техникасы окуган эме тиги байкемдин карындашын алайын деп атам да, ошо жакшы форма экен. Аябай жакшы, рахмат ким азамат, сага чоң рахмат. Кудай ыраазы болсун баарыбыздан. Баарыбыздан кыскасы. Рахмат. Чоң ыраазычылык билдиребиз да. Не дейсиз? Азамат Байматовго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Нарынын элинин жашоочу Жумагулова экен. Мен да ушул балдардын инвалидтигине байланыштуу азаматка жардам сурап келдим. Жакыр үй бүлөнүн учетунда турабыз. Эмне дейбиз? Баарыбызга тынчтык керек. Аллахтын буйругу менен келип атабыз. Алланын шапааты болуп жүрөт. Бул кийимдердин баарын алып берип аткан мигранттар. Мигранттарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Министрге деп айтабыз. Главный ошо элдин керегине жарап жүрөт, элдин керегине жараган жакшы азаматтардан болуп өсө берсин.
Буламы жакшылык эле болуп, ошо элдин керегине жарагандай, ошо элдер дагы батасын берип бизге окшоп өнүп өсүп, семьясы менен, бир туугандары менен бу дагы бактылуу болсун. Биз ыраазыбыз. Рахмат. Бул азыр Кудай кылса кийимдер берилип, мына ушундай кийимдер алынып тапшырылып атат. Мисалы суббота воскресенье иштеп атат, мына элге ушундан биз маалымат катары берип коюш керек. Кайсыл күндөрү, мисалы 6-базар күнү, мисалы бизде иштелип келет. Кээ бирлер билбестен улам эле телефонго чалып сурай берет да. Ошонун баарын элге маалымат катары биз айтып коюш керек. Мына магазин кандай иштелип атат, кандай шартта сен өзүң да түшүнөт болсоң. Суббота, воскресенье күндөрү 10-дон 5-ке чейин, 10-дон 5-ке чейин ачылат магазин. Шу Маевкада, начало Маевка, Жапарова көчөсү, Родниковая менен кесилишет. Ошо Родниковая 2. Күнүнө ошо 10-дон ашык 15-ке жакын эжелер келет. Ар кандай ошо документтерин тапшырып, копияларын өзүлөрүнө жаккан ылайыктуу кийимдерин алып кетишет да. Мына ушундай бир күндө келип канчалаган, анан мына сиздер көрүп турган мына жердегилердин бүттүгү алган немелер, тапшырылгандар. Бүгүнкү күндө болжолдуу түрдө канча миңге жакын адамдар алынды кийимдер? Миңден бери ашык барбы? Жок, мен өткөнкү саныбыз 3,5–4 миңден ашык болчу. Жок, общий бир жалпысынан бир 5 миңге жакын бар, э? Бар, 5 миңге жакын бар. Анан бул жерде эмелерди бүт алып атасың, копияларды, э? Мына азыр бул жерде урматтуу бир туугандар, мына ушул жерде келатканда эле сразу убара болбоңуздар. Сразу келатканда паспорттун эмесин, могул майыптыгы боюнча сиздер сразу копия кылып, оригиналын кошо көтөрө келиңиздер. Анткени бүгүн эми коомчулук тарагандай экен да. Оригиналын көтөрүп, анан оригиналын көтөрүп, анан копиясын келип таштап кеттиңиздер. Бүгүнкү күндө ушундай да учурлар кездешип атат. Эми жашоо деген ар кандай экен да. Бир адамдар келип, башка эле бирөөсүнүн документтин копиясын көтөрүп келип эле кийим алып аткан учурлар бар. Андай да кездешип калып атат. Анан ошон үчүн биз негизи бир адамга бербей коюп, экинчиге андан кымбатыраак сатайлы деген бир жерде сом соодалашуу болгон жок. Бир жерде сом соодалашуу болуп атат. Болгону биздин ниетибиз, үмүтүбүз, мына бул карындашымдын дагы кызматы, ниети, үмүтү чыныгы муктаж адамга жетсе экен деп атабыз. Чыныгы муктаж адамдар алса экен. Бул жерден баягы даректүү болсо экен, анан бир курсагы тоюнуп турган эле кишиге бериштик бул анчалык деле сооп болбойт деген экен. Ошон үчүн кийимиси бар адамдарга эмес, кийимиси чыныгы жетпей аткан адамдарга жетсе экен деп атабыз. Анан азыр могу күбөлүктөрү алып келишип атат, э? Мына ушундай күбөлүктүн немесинде, негизинде мына ушул кийимдер тапшырылып атат, Кудай буйрса. Жөнөткөн бардык бир туугандарга Алла ыраазы болсун. Кудайым кабыл кылган болсун ар бир ишибизди. Мекендештер, алыста жүргөн туугандарыбыз, өзүңөр алыста жүрсөңөр дагы бизге мондай, бизге ошол муктаждарды эстеп, мондай кийимдер салып атканыңарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун силерден. Сен ар мекениңерге кайтып бала чакаңардын алдына келгиле. Биз да мындай муктаж болгондуктан мондай фонддор менен байланышып, силер аркылуу кийим алып, жакшы жардам болуп атат бизге. Рахмат ушу фондко дагы рахмат, кыздарга рахмат, Азаматка чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Дайыма ыраазычылык билдирип эле отурабыз. Рахмат. Мен экинчи топтогу майыпмын. Ушул эми жумушка жарамсыздыктан, айла жоктон ушундай кайрымдуулук фондко кайрылып азыр ушул кийим кече келген экен, ошо кийим алып атабыз. Биринчиден буларга чын ден соолук каалайбыз. Ушундай арабызда, Кыргызстанда ушундай кайрымдуу адамдар көбөйө берсин. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ошо кайрымдуулук фондко келип мен баш ичине алдым. Кайрымдуулук кылган экен адамдар, мен ыраазымын. Мындай айтканда ушундай элибизде ушундай кайрымдуулук кылган адамдар барга мен мындай шүгүрчүлүк Аллага ыраазы болуп турам да. Ошо ким кайрымдуулук кылган болсо аларга иштерине ийгилик, дайыма ушу жолдору ак болсун, сапарлары бейкаты болуп, ушу үй бүлөлүк Алладан эмне тилесе Алла таалам тилегин берип, ушул жакшылыктар болсун. Алыста жүргөн мигранттарыбызга да мен дайыма мындай айтканда сүйүнүчтөмүн да. Ушинтип элибиз биримдиктүү болуп, мындай кыргыздарды көтөрүшүбүз керек. Мындай айтканда кыйналгандар көп жашоодо, ар кандай тагдырлар болот жашоодо. Бул жашоо, анан мен ушу алыста жүргөн, башка чет мамлекетте жүргөн инилериме, сиңдилериме ушул кыргыздарга мындай айтканда салам деймин. Дайыма ушу иштери ийгиликтүү болсун. Алыста жүрсө да биз аларды колдойбуз. Мындай тилек кылабыз, жакшы
жакшыга жанаштырып, жамандан адаштырып, дайыма ушу элдин алды болуп дүйнөдө жүрө берсин менин кыргыздарым. Мындайча айтканда ушул фондко аябай ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат бүгүн ушундай эмелерди алдык, эп алдык. Кайрымдуулук фондуна Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат сиздерге. Мен келип, балама кийим кечек алып кеттим. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ушу фонддун ийгиликтеринин баары дагы көп ийгиликтерге жетише бериңиздер. Чоң рахмат сиздерге ушундай фонддорду ачып, майып балдарга кийим кечек жардам бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Ушу мен балдарым ушу ыраазычылык билдирем. Ар кайсы жактан кийим кече салып, Россияда, Кыргызстанда жашаган баардык мусулмандарга ыраазычылык билдиребиз. Балдарым майып болуп, уларга кийим кече алып, баардыгын керектүү нерселерди алдык. Чоң рахмат сиздерге. Саламатсызбы? Ушу мен Азамат Байматов байке, сиздин ушу түзүлгөн фондуңузга кайрылганмын. Ушу магазинди таап, элдерден интернет аркылуу угуп келдим. Ушу сизге биринчиден кайрылайын дегенмин. Көптөн көп сураныч. Мен биринчи группадагы инвалидмин көз боюнча. Ушу 3 балам менен жалгыз бой квартирада турамын. Жок дегенде ушу мага квартира жагынан, ушу квартплат жагынан кичине жардам берсеңиздер аябай жакшы болмок. Алла ыраазы болсун. Саламатсыздарбы? Ушул магазинди жанагы кайрымдуу бол коому ушул магазинди ачып койгону рахмат. Атасы жок, инвалиддер үчүн ачылган ушул дүкөндөрүн ачып койгону рахмат. Биз деле ушуга чейин жалаң эле пособие менен жашап келгенбиз. Атабыз жок. Кызым инвалид, биринчи топтон майып. Ушуну ачып коюп бизге уже жардам берип атканына чоң ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн балдарым атынан, өзүм атынан. Рахмат силерге. Саламатсызбы? Бул магазинге билгенибизге 2 ай болду. Кийим алып атабыз балдарыбызга. Рахмат. Кудай сиз бизге жардам берсеңиз, Кудай силерге жардам берсин. Алла ыраазы болсун. Ден соолугуңуз болсун, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуздар. Сизге чоң рахмат. Кийим алып атабыз ошо. Чоң рахмат, жүрөггө чоң рахмат, кайрымдуу болско чоң рахмат, Ырайка нетеке Азамат Байматовго силерге чоң рахмат. Кудай мурат болсун, алакы мурат болуп, ушундай көбөйө берсин. Дакты топ таптын ушундай тарка эметкен чоң рахмат. Ыраазычылыгымды билдирем. Дакты камандылык болуп, ото топ таап аткандар дакты чоң рахмат. Фондко чоң рахмат. Экинчи группада майыпмын. Ошо постоянно келип турам мындан кийин. Ошо жардам бергенине рахмат. Алла ыраазы болсун. Иши мындан ары иши жүрүп, иши дагы мындан ары дагы алга жүрсүн, алга жылсын. Кыргыз элиме жараган жигиттер кандалсын. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен ушу кайрымдуу фонддун аябай ыраазычылыгымды билдирем. Кичине болсо да, аз да болсо бирдекелерибизди алып, чоң рахматымды айтам. Азамат Байматовго чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен кайрымдуулук фондко миңиртеп ыраазычылыгымды билдирем. Мен биринчи топтогу инвалидмин. Азыркы данный моментте мен көп нерсеге муктаж болуп, өзүм иштей албагандыгыма байланыштуу көп нерсеге муктаж болуп, ушул кайрымдуу бол фондунан кийим алып атам азыркы учурда. Анан ушулардын мага болгон жардамына мен чоң ыраазычылык билдирем. Булардын ишине ийгилик. Биз айла жоктон ушундай биринчи группанын инвалиди болуп иштей албай муктаж болгондуктан ушул жерге биринчи жолу келип отурам. Кыскасы кайрымдуулук фондко рахмат чоң, ушунчалык эметкен жардам берип атканына рахмат, ыраазычылык. Кайрымдуулук фонддун магазинде турабыз. Мен мындайча айтканда мен сүйүнүчтөмүн, Азамат. Алла ыраазы болсун ушул
мындай алыста жүргөн мигранттарга рахмат, ушундай бизге колдоо көрсөтүп, мен да өзүм 2-группадагы майыпмын, Баткенден болом, Лейлектин тургунумун, бирок азыр биякта жашап атам. Менин кызым порок сердца, ал дагы инвалид. Мындайча мен несинкечен колдоо көрбөдүм да, мындайча пенсия менен. Анан мен ыраазымын да, мен шаарга келип, мен эс алдым Азамат, мындайча айтканда дагы азыр кичине сүйлөшөбүз. Анан мындай караганда Алла разы болсун, иш кылып сенин умуруң узун болсун, жоткондо жолуң болсун, блогуңда кызык болсун, сапарларың бекат болсун, омин ондосун, коюң төлдөсүн, эшигиден эңилсин, түндүгүдөн куюлсун, эшиктен келе берсин, Кудайым берекесин бере берсин, умуруң узун болсун, ырыскың палбан болсун, дайыма жоткондо жолуң болсун, жылооңда кожой кыз болсун, дайыма Аллахым сага жакшылыктарды жаргылсын, илайым үй бүлөлүк бакыт, илайым балдарыңдын тойлордо катышайык, эжең дайыма кызматта. Алла тансатсын. Кудай буйруса, жараткан зат биздин ар бир жасаган жакшы иштерибизди Кудайым кабыл кылган болсун. Бир келген бул жалганда баарыбыз сыноо дүйнөсүндөбүз, бирок жараткандан тагдыр, жамандык, жакшылык бүт барсы Кудайдан деген. Анан ушул өлкөбүз өнү өссүн, эч бир муктажда болгон адамдар болбосун. Жараткан зат ушул берген колдордон кылган болсун. Ушул бизге ушул кайрымдуу бол коомдук фондуна дүйнө кыргыздары бүгүн кол сунуп келет. Ушундай ынтымагыбыз күн санап курч болсун. Жараткан зат бизди туура жолдон адаштырбасын. Кудайым буйруса, ушул ынтымагыбыз күн санап курчуп, бекем болуп, ата-эне батасын алган, бир тууганды ыраазы кыла алган, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, динибиз үчүн кызмат кылган жакшы ушундай бир күндөрдү насип кылсын. Анан ушул кимде ким кайсыл тараптан болбосун кол сунган болсо, мына бүгүн кийим болсо кийимди акчалай жардамдарын берип, Сбербанктан которуп, данныйларга которуп, бүгүн канчалаган бир туугандарыбыз үй жайлуу болуп, сүйүнүп кубанып жашап атышат. Мына ошол кылып аткан ар бир кадамдарыбызга жараткан сооп жазган болсун. Жана көптөгөн кадамдарды, сооптуу кадамдарды жараткан насип кылсын. Мына ушул жердеги энелерибиздин берген бата тилектери кабыл болсун. Баарыбыз аман эсен, ошол оорубай, сыркабай бир келген бул жалганда татыктуу өмүр сүрөйлү. Сиздерге чоң рахмат, ушу берген батаңыздар кабыл болсун. Кудайымыз ынтымак, биримдик, бекемдик болсун.